Украинада согуш башталганда биздин мекендештердин да каны төгүлөрүн, же ал согушка аралашып кетээрин ойлогон белеңиз. Тилекке каршы Украинада окко учуп, кыргыз жергесинде көмүлгөндөр жок эмес. Ал арада майданга чакырган жарыялар дагы чыгып жатат. Кыргыз жарандарын согушка кимдер азгырууда, башка өлкөдөгү жамжалга аралашуунун жазасы кандай? Айтып берели. Орус-Украин согушунда миңдеген карапайым украин жарандары, эки тараптан тең миңдеген аскер өлдү. Бул апат тилекке каршы Кыргызстанда туулуу өскөндөрдү да кыйгап кеткен жок. Украинада окко учуп, сөөгө Кыргызстанга келгендер 8ге жетти. Азаттыктын жазганына караганда, алардын 6 мурда орус жарандыгын алгандар. Калган 2 кыргыз жараны кантип согушка катышып калганы белгисиз. Ал эми Украинанын аймактык коргонуу кызматында кеминде 1 кыргызстандык бар экенин Киевдеги кыргыз элчиси билдирген. Ошол эле учурда Кыргызстандын өзүндө жашагандарды да майданга азгыргандар чыгууда. Аз мурда Медиа Хаб кыргыз жана өзбек жарандарын жеке күзөт кызматына ишке чакырабыз деген жарыянын изине түшкөн. Акыры алар күзөтчүлүккө эмей эле согуш аймагына жакын жерге Украинадагы аскердик операцияларга чакырып жатканы белгилүү болгон. Чоң айлык убада кылгандар менен Орусиянын Вагнер жеке аскердик компаниясынын байланышы бар экенин биздин журналисттер аныктаган. Жарыянын изин кууп чалганыбызда алар 4 айга келишим түзүлөрүн айтып, айына 240 000 рубль берүүнү убада кылышкан. Кызыгы, келишим атайын аскердик даярдыгы жок. Жада калса соттолуп чыккан адамдар менен да түзүлө берет экен. Бирок келишим түзүлгөн чакта деле убадаланган айлык төлөнүп берилери боюнча эч кандай кепилдик жок. Бул жарыяга ишенип согуш аймагына канча жаран кеткени тууралуу азырынча кабарыбыз жок. Анткени ал жака баргандан кийин интернетке чыкмак тургай сүрөткө тарта алчу телефонда колдонууга уруксат берилбейт. Журналисттер иликтеп ачыкка чыгарган күндө да мындай азгырыктар токтойт деп айтуу кыйын. Ошол үчүн бийлик менен журналисттер жарандарга улам эскертип туруусу маанилүү. Медиа Хабтын майданга азгыргандар тууралуу иликтөөсү эл аралык маалымат каражаттарына чыгып, резонанс жаратты. Иликтөөдө өзбекстандыктардын да чакыртылып жатканы айтылган. Өзбек өкмөтү буга дароо реакция кылды. Адегенде миграция кызматы кийин Москвадагы элчилиги башка мамлекеттин аймагында согушка катышкандарга кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертти. Ал эми кыргыз бийлиги иликтөөгө байланыштуу эч бир маалымат тарата элек. Болгону 14 майда Киевдеги элчи Идрис Кадыркулов гана Украин тарапка кошулуп согушуп жүргөн адамдын сүрөтүн жарыялаган. УКМК ага каршы кылмыш жаза кодексинин 256 беренесинин 1 пункту менен кылмыш ишин козгогон. Анда мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазасы көрсөтүлгөн. Эгер башка өлкөдөгү согушка жалгыз эмес, уюшуп алып катышса, анда 15 жылга чейин камалат. Аталган берене менен буга чейин Сирия менен Ирактагы согушка катышкан кыргызстандыктар соттолгон. Жалпысынан укук коргоо органдары Сирия менен Ирактагы согуш аймагына кеткен 100дөн ашуун кыргыз жаранына кылмыш ишин козгогон. Негизи эле чет өлкөдө жумуш берилет десе, көпчүлүгү олуттуу текшербейт. Келишимдерди аягына чейин окубайт же ким чакырып жатканын терең анализдебейт. Мунун айынан кулчулукка түшүп калдык, айлыгыбызды бербей койду деп журналисттерге байма-бай кайрылуулар түшүп турат. Демейде алар согушу жок жерде жүргөндөр. Ал эми чоң акчага азгырылып, от күйгөн майданга кетип калгандар алдандык деп чалганга мүмкүнчүлүгү барбы? Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.